Түркияда Кыргызстандан келген 40 миңден ашык мигрант бар. Көбүнчө бул жакта кыз-келиндерге ылайыктуу жумуштар көп болгондуктан фирмалар же бири-биринин тааныштары аркылуу орношуп иштеп жүрүшөт. Узак убакыттан бери жылдап эмгектенип, бала чакасын багып жүргөн айымдар арбын. Алар кыргыздын каада салттарын унутпайлы деп чогулушуп, ар түрдүү жөрөлгөлөрдү жасап, башкаларга да өрнөк болуп келишет. Анкара шаарындагы мигранттар бул жолу ыйык Рамазан айынын башталышында мал союп, жараткандан жакшы тилектер менен үмүт кылышып бата тилешти. Жердештер бири-бирине болгон ынтымакты арттыруу үчүн дагы ушул сыяктуу иш-чараларды өткөрүп турууну пландашты. Иштеринен сырткары чогулуп, бирдикте жакшы нерселерди уюштуруу улуттун наркын, маданиятын көрсөтөт. Жалпы Кыргыз элимди, урматтуу мекендештеримди 12 айдын султаны болгон ыйык улуу касиеттүү Рамазан айы менен куттуктайм. Ушул орозонун кириши менен биз бүгүн мекенден алыста жүрсөк дагы Кыргыздын салтын улап, кан чыгарып, Куран окутуп, Кудайдан тилек тилеп, түлөө кылып жакшы ишти баштадык. Жыл сайын мекенден алыста жүрсөк дагы Кыргыздын ушундай салт-санасын, жөрөлгөлөрүн унутпай жасап жүрөбүз. Ар бирimiz Кыргызстанда жаз убагында бизде түлөө болуп, жаз жан жаратылыш жанданып, жаз айында түлөө кылып, Кудайдан тилек тиленип, мол түшүм болсун деп түлөө кылабыз. Ошону утурлап мекенден алыста жүрсөк дагы, алыста болсок дагы ушундай нерселерди жасап атабыз. Кудай биздин тилеген тилектерибизди берсин. Аллахым балдарыбызга, мекенибизге, ата-энебизге, бир туугандарыбызга аман эсен барышыбызды насип кылсын. Баарыңыздарды Рамазан айыңыздар менен куттуктайм.